окуучулар, бүгүнкү биздин темабыз турмуштук кырдаалдагы маселелерди чыгаруу. Балдар, биз буга чейин деле өткөн сабактарда турмуштук кырдаалга байланышкан мисал маселелерди чыгарып келгенбиз. Бүгүн дагы ошол темаларды ышыктоо максатында турмуштук кырдаалдагы маселелерди топтордо иштейбиз. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты математикалык билимдерди күндөлүк жашоодо кезиккен кырдаалдарда билгичтик менен пайдалана алууну үйрөнөсүңөр. Текстик маселелерди чыгаруу менен силердин интеллектуалдык жана чыгармачыл жөндөмүңөр логикалык ой жүгүртүүңөр өсөт. Окуучулар, силер өз алдынча иштөө менен маселелерди анализдегенге жана ар кандай логикалык бүтүмдөрдү чыгарганга үйрөнөсүңөр. Азыр сабагыбызды баштаардан мурда жакшы бир жагымдуу маанай тартуулап алалы. Бардыгыбыз ордубуздан турабыз, жер айткан командаларды ирети менен аткарабыз. Биз азыр силер менен жаан деген оюнду ойнойбуз. Мен кайсы командаларды аткарсам, ирети менен ошолорду аткарып баштайбыз. Жаан. Катурак, жаан катурак жаап баштады. Жаан аңдарда күчтөр жаап баштады. Катурак. Жаан айыбай өшүрмөй баштады. Катурак. Жаан күчтө ак жаап баштады. Балдар, азыр биз жакшы жагымдуу маанай тартып алдык өзүбүзгө. Эмне сабагыбызды улайлы. Азыр мен силерге тапшырма берерден мурун бир нече логикалык суроолорду бергим келип атат. Бул оюн деген где логика деген оюн, кыргызча логика каякта деген оюн. Бул жерде сиздерге деген бул жерде көрүнүп турат. Канча чек турса, ошого ылайыктуу сөздү тандап айтасыздар. Эми могул сүрөт боюнча жолу кайсы болуп айтасың? Бул жерде логика каякта? Эки топко бөлүп алайын. Ошо эки топко баягы маселе түзүп бердим. Азыр катары менен 1, 2 деп санайбыз. Жуп сандар өзүнчө 1 топ болобуз, ал эми так сандар өзүнчө 1 топ болобуз. Рахмет. Балдар, мына азыр биз силер менен эки топко бөлүнүп алдык. Азыр ушул эки топко тапшырмалар берилет. Ар бириңер өзүңөрдүн тиешелүү тапшырмаларыңарды алып, группаларда иштейсиңер. Балдар, топто иштөөнүн атайын эрежелери бар. Бир эле окуучу иштебейт, баардыгыбыз чогуу иштейбиз. Топто иштегенден кийин ар бирибиздин оюбуз баалуу. Топтон бирөөгө лидер болосуңар. Лидер ошол топту баардыгы катышып атабы, канчалык деңгээлде катышып атат карап турасыңар. Ал эми баяндамачы болсо, доскага чыгып презентация кылганда баяндап кандай чыгаргандарыңарды ирети менен айтып бересиңер. Азыр силерге эки топко тең убакыт берилет. Ошол берилген убакыттын ичинде ушул тапшырмаларды аткарып бүтүшүңөр керек. Биринчи топтун тапшырмасы мындай: жакшыраак көңүл коюп угабыз. 216 кабинет бул биз окуган математика кабинети дейсиңер. Ушул 216 математика кабинетинин табына азыркы заманбап 3 кагаз, биздин тилде айтканда обой,
туш кагаз чаптоо үчүн канча метр туш кагаз жана ошол туш кагаздын баасы канча сом болорун билесиңер. Эми силер азыр базарга барганга силердин убактыңар тар, ошол үчүн интернет булагынан азыркы заманбап жуулуучу биздин класска туура келет деген обой канча сом турарын, биздин класска канча метр квадрат обой кетерин жана ошол обойдун баасы канча болорун табасыңар. Ал эми экинчи топ болсо, экинчи мына мен азыр бир сыйра артка жытырып коесуңбу? Бир сыйра мындай ушундай кылып биз классыбызды ушундай туш кагаз менен чапташыбыз керек. Силерге тапшырма түшүнүктүү болсо, анда экинчи топтун тапшырмасын берейин. Экинчи топтогу окуучулар, силер бүгүн коммерсант болосуңар. Силерге 300 дана байпак дүң бада 60 сомдон алынып келинет. Силер ошол 300 байпактын алынып келген баасынын 1/10 өлчөмүндө налог төлөйсүңөр. Анан башка чыгымдарыңарга 5000 сом кетиресиңер. Ошондо 300 дана байпакты сатканда эң аз дегенде 10.000 сом пайда табыш үчүн, эң көп дегенде 16.000 сом пайда табыш үчүн бир байпакты канча сомдон кем эмес акчада сатыш керек экендигин таап чыгасыңар. Тапшырма түшүнүктүү болсо убакыт кетти, иштеп баштайбыз. Азыр болсо биз терезенин узунун жана бийиктигин өлчөп алабыз. Узуну 1,7 метр. Бийиктиги болсо 2 метр. Азыр болсо эшиктин узуну жана бийиктигин өлчөп алабыз. Узуну 1,4 метр. Бийиктиги болсо 2,4 метр. Кезекте биз досканын узундугу жана бийиктигин өлчөп алабыз. 3,5 метр. Биздин топко мындай тапшырма келген. Биз өзүбүздүн классыбызга обой чапташ керек болот. Ошон үчүн биз обойду классыбызга канча метр обой кетерин жана канча сом кетерин аныкташыбыз керек болот. Иште биз классыбыздын аянтын таап алдык. Ал үчүн биз стеналардын узунтурасын өлчөп, аянтты тапканда 25,6 метр квадрат таптык. Бул жерде өзүңөр көрүп жаткандай 3 терезе, 3 окшош терезе турат. Бунун бир терезенин аянты 3,4 метр квадрат болсо, үчөөнүкү болсо 10,2 метр квадрат. Ушул терезелердин аянтын алып салсак, биздин жалпы аянт 15,4 метр квадрат. Экинчи стенанын аянтын ушундай эле сыяктуу таптык, бирок бuyakta эшик турат. Эшиктин аянты деген 3,36 метр квадрат. Муну баардык аянттан алып салсак, 22,124 метр квадрат. Ал эми болсо доска бул жакта доска турат. Досканын аянты болсо 3,12 метр квадрат. Жалпы аянттан алып салсак 16 метр болот. Бул жерде болсо жалпы аянты 19,2 метр квадрат. Биз деген класстын жалпы аянтын табып алыш үчүн 4 аянтты кошуп алышыбыз керек. Баардык кошкондо 72,84 метр квадрат болду. Жана биз интернет булактарынан караганда бир обой, башкача айтканда, обойдун бир рулону 10 метр квадрат болот экен. Ал эми туурасы болсо 1,6 метр болот экен. Биз деген 1 метр квадрат деген 10% скидка алып берет экен. Ал деген 2070 сом болот экен. Жана биздин деген жалпы аянтыбыз 72,184 метр квадрат болгондуктан бизге 7 рулон жетпей алат. Ошон үчүн биз 8 рулонду алдык. Ошондо 8 рулонду 10 метрге көбөйткөндө 80 метр квадрат жана 80 метр квадратты обойдун бир рулон обойдун акчасына көбөйткөндө 165.600 сом чыкты. Жыйынтыктап айтып кетсек, биздин класс биздин эле класска 165.600 сом кетет экен обой чапташ үчүн. Жана биз бул изилдөөдөн эмнени алдык өзүбүзгө?
биз машина менен аяттарды тапканды билчүп, аны бир сыйра кайталадык жана интернет блоктарынан абойдун канча баада турарын таптык жана биз азыр абой чактабасак дагы биз келечекте өзүбүздүн классыбызга салым кошуп абой чактайбыз. Бүгүн бизде сабакта соода-саттыкка байланыштуу маселе берилген. Ал маселени биздин группабыз менен мындайча аткардык. 300 дана байпакты 60 сом дүң баада сатып алып келгенбиз. Ал алынган баанын 1/10 бөлүгү салыкка кетет. Ал эми 5000 сом болсо башка чыгымдарга кетет. Башка чыгымдар бул тамак аш жана ошондой эле биздин жол киребиз. Эгерде биз 16000 жана ошон эң көп дегенде 16000 жана ошондой эле эң аз дегенде 10000 сом пайда көргүбүз келсе, канча байпактарды канча сомдон сатышыбыз керек? Ошону биз группабыз менен иштедик. 300 дана байпакты 60 сомдон сатып алсак, бул 18000 сом. 18000 сомдун 1/10 бөлүгү бул салык. 1800 сом болот. Ошол байпактын акчасын жана ошондой эле салыкты, башка чыгымдарды кошсок, 24800. 24800гө 16000 кошобуз. Себеби дегенде биз эң көп дегенде 16000 сом пайда акча көрүбүз керек. 40800. 40800'ü 300 dana baypakka bölüyoruz. 136 сом. Ошондо биз эгерде эң көп дегенде 16000 сом акча пайда көргүбүз келсе, биз ар бир байпакты 136 сомдон сатышыбыз керек. Эгерде эң аз дегенде 10000 сом пайда алгыбыз келсе, 24800'ü 10000 кошобуз, 34800. 34800'ü 300 dana байпакка бөлсөк, 116 сом. Биздеги эң аз дегенде 10000 сом тапкыбыз келсе, ар бир байпакты 116 сомдон сатып алышыбыз керек. Биз мына жыйынтыкка келдик. Эгерде содада бизге баары бир математика керек. Мисалы ушул эле байпакты 67 сомдон сатабыз да. Бирок биз кандай пайда алынайын жана кандай чыгымдарга кетип атканыбызды байкабай калабыз. Ошол себептен жашообузда математика керек. Балдар анда сабагыбыздын жыйынтыгын чыгаралы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы бул турмуштук кырдаалдагы маселелерди чыгаруу болчу. Сабагыбыздын максаты болсо ушул силер турмуштук кырдаалдагы маселелерди чыгарып, ошону анализдеп, кайсыл жерде колдонулат экен, өзүңөр логикалык бүтүн жасаганды билишиңер керек болчу. Мен ойлойм ушул сабакта азыр презентация жасап атканда силер өзүңөрдүн оюңарды айттыңар, ар бир окуучу аракет кылып ушул группада иштедиңер, ар бириңер салым коштуңар. Окуучулар, эми сабагыбызды жыйынтыктайлы. Мен силерге сабагымды түнүккү рефлексия менен жыйынтыктагым келип турат. Азыр ар бириңерге мындан бирден бара каласыңар дагы ошол жердеги бош орундуктарга өзүңөрдүн бүгүнкү сабак боюнча оюңарды айтып жыйынтыктайсыңар. Балдар, мына сабагыбыздын акырына келип жеттик. Азыр биз сабагыбызды жыйынтыктайлы. Сабагыбызды кичине күндөгүдөн башкача жыйынтыктасак деп турам. Азыр мен силердин ар бириңерге сөздөрдү таратып бердим. Ошол сөздөрдүн ортосундагы бош орундарга бүгүнкү сабакка байланыштуу өз ойлоруңарды айтсаңар. Азыр башынан баштай берели. Адеме. Мага мен үйрөндүм деген сөз келди. Мен бүгүн абойдун аянын тапканды үйрөндүм. Сабак менин жашоомо берди. Сабак менин жашоомо жеңилдетти. Мени таң калтырды. Мени абойдун баасы таң калтырды. Актив тока чыкканга аракеттенем. Мен тапшырманы аткардым. Мен сенин аянтын табуу боюнча тапшырмаларды аткардым. Менин жасагым келет. Мен бүгүнкү сабактан соң өзүмдүн ишканамды ачып, байпактарымды жасагым келет. Мага абойдун баасын тапкан кызыктуу болду. Мен жасай алдым. Мен метр менен дубалдын узундугун өлчөп, абой чаптап жасай алдым. Мен түшүндүм, мен бул сабак аянт чыгардым, оңой жолдо түшүндүм. Мага бүгүн эмне оор болду? Мага бүгүн метр квадрат тапкан. Мен жасай алам. Мен мындан кийин абой чыктаган жасай алам. Мен эмнени билдим? Мен болсо байпактын октон баасы канчадан турат экенин билдим. Мен алдым. Мен бүгүнкү сабакта аянтты кантип табаарын билип алдым. Мен эми жасай алам. Мен эми мугалим берген тапшырмаларды илеттүү жасай алам. Мен эмнени сездим? Мен топ менен иштегенде топтун колдоосун сездим.